Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Кыргыз Республикасынын республикалык штабтын пресс борборунда саат 12:00 белгиленген брифингдин катышуучусу Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кадырмаевич болмокчу. Брифингди Түз Оодон ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ телеканалдарынан, медиа борборлордон, облустук ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкый ЛФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Бүгүн сөз Бишкек шаарындагы болуп жаткан абал тууралуу кыскача маалымат берүү. Алмаз Кадырмаевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Өткөн суткада Бишкек шаары боюнча коменданттык саатты бузгандар 53 жаран кармалган, анын ичинде 43 эркек, 10 аял. Кече премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин катышуусунда өткөн республикалык ыкчам штабтын кезектеги отурумда жүк ташуучу унаалардын өтмө бекеттерин жокко чыгаруу жана алардын санитардык карантиндик посттор аркылуу тоскоолдуксуз өтүшүн камсыз кылуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ушуга байланыштуу бул чечимди аткаруу үчүн өткөрүү пункттарында кызмат өтүп жаткан өздүк курамга тапшырма коюлуп, дары дармектерди жана социалдык маанилүү товарларды ташуучу бардык оор жүк ташуучу унааларга тоскоолдуксуз жүрүү үчүн режими камсыздалган. Мындан тышкары карантин учурунда Бишкек шаарында автоунаа менен жүрүүгө уруксат берүүчү электрондук тутум ишке киргизилген. Бүгүнкү күндө бизде 3800 электрондук арыздар катталды. 211 арыз бекитилген. Урматтуу жарандар, жакынкы арада 1-2 күндө инкубация мезгили аяктайт. Башкача айтканда, коронавирус менен ооруган адамдар менен байланышта болгон жарандардын 14-20 күндүк инкубация мезгили аяктайт. Ошого байланыштуу жакынкы 7 күндүк аралыкта үйдө болуп, көчөгө чыкпаңыздарды суранамын. Өзүңүзгө жана башкаларга кам көрүңүз. Здравствуйте, уважаемые жители столицы. За минувшие сутки по городу Бишкек за нарушение комендантского часа были задержаны 53 человека, из них 43 мужчины, 10 женщин. Вчера на очередном заседании Республиканского оперативного штаба с участием премьер-министра Мухаммедкалы Абылгазиева было принято решение об отмене пропусков для грузовых автомобилей и обеспечении их беспрепятственного проезда через блокпосты, санитарно-карантинные посты. В связи с чем данное решение было доведено до личного состава, которые несут службу на блокпостах и обеспечивают беспрепятственное передвижение для всех большегрузных автомашин, которые осуществляют перевозку медикаментов и социально значимых товаров. Кроме этого, запущена электронная система по выдаче пропусков для передвижения по городу Бишкек на автотранспорте во время карантина. На сегодня у нас зарегистрировано 3800 электронных заявок, одобрено 211. Работа в этом направлении продолжается. Уважаемые горожане, хотелось бы отметить, что в ближайший день-два будет окончание инкубационного периода, то есть будет от 14 до 21 дней тех лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Поэтому прошу вас оставаться дома и не выходить на улицу в ближайшие дни, 7 дней. Берегите себя и окружающих. Мы вместе с вами победим эту болезнь. Спасибо за внимание. Алмаз Кадырмаевич, да, кечирим сурайм. Вот помните, вчера был такое недопонимание или что насчет мукомольных комбинатов, которые не получили. Это можете разъяснить тоже ситуацию? Значит, ситуация действительно, недоразумение произошло. Мы дали информацию вчера вечером. Полностью заявка, поступившая с акционерного общества «Ахун», была полностью удовлетворена. Вчера, значит, было уже во время комендантского часа было доставлено им пропуска, поэтому вопрос снят. Мы, значит, параллельно ведем электронный оборот пропускной системы, а также, значит, в бумажном виде тоже выдаем именно тем стратегическим отраслям, которые обеспечивают жизнеобеспечение и обеспечивают продуктами питания, лекарственными средствами, а также ГСМ. Спасибо.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кадырмаевич болду. Бишкек шаарындагы болуп жаткан абал тууралуу кыскача маалымат берди. Бул брифингди Түз Оодон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, облустук телекомпаниялар жана медиа борборлордон көрдүңүздөр. ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкы ЛФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРнын YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальный правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Чоң рахмат.